Саламатсыздарбы, урматтуу каналында мен көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Азыр Украина менен Орусиянын ортосундагы тынчтыктын суроосу барып сейрек кездешүүчү металлдар кендерине такалып жатат. Украинада аябай көп сейрек кездешүүчү жерлер бар да. Трамп ошону айтып атат да. Эгерде Украина ушул сейрек кездешүүчү металлдардын жерлерин бизге берсе дейт, анда биз берип жаткан АКШнын жардамын токтотпой улантабыз деп айтып атат да. Анда ошол биз берип аткан жардамдын мааниси пайда болот эле, эмесе жөндөн жөн эле кагаз түрүндө 200 миллиард доллар кетирдик дейт. Ал эми Зеленскийдин айтуусу боюнча, факт боюнча 70 миллиард доллар кетириптир да Америка Штаттагылар. Украинада стронций бар, мисалы үчүн ушул чыгыш тарабында. Украинада цирконий бар, орто борборлорунда. Литий бар, ошол түштүк жактарында да. Андагы скандий, бул деген батыш жактарында бар. Берилий деген түндүк жактарында ошол кен бар да. Бул кендер аябай Америка Кошмо Штаттарынын жогорку технологиялык өндүрүштөрүнө керек. Мурдагы видеолордо бир нече жолу айттым, Кытай бүгүнкү күнү 90% ушу бүт сейрек кездешүүчү металлдардын кендерин, алардын иштетүүнү көзөмөлдөйт жана 80% дүйнөнүн ушул сейрек кездешүүчү металлынын базарын камтыйт. Украинанын мамлекеттик кендер кызматы маалыматы боюнча Тантал жана Ниоби бул деген Днепропетров, Запорож жана Донецк областтарында, аймактарында жайгашкан бул кендер. Берилий Житомир областында жайгашкан. Анан эң негизгиси бул деген 33% ошо канадалык SecDef деген компаниянын айтуусу боюнча азыркы кезде Орусиянын ошо көзөмөлүнүн астында деп жатат. Ошо дүйнөлүк запастардын 5% Украинада деп айтылып атат. Литийдин ошо 760 000 тонна бар дейт литий өзү, карбонат литий. Бул деген Европа биримдигинде же Европа континенттеринде эң чоң ушундай кен дейт да, эң чоң кендердин бири. Жана ошол кен 4 жерде жайгашкан дейт литийдин. Бул деген Кировоград, Болоховск, Шевченковская жана Крутая Бал участок добра деген жер бар. Ошол жер 70% бүгүнкү күнү Орусиянын кармагынын астында да ушул кендер. Дагы кошумча эгерде карасак, Украинанын бүт ушул сейрек кездешүүчү металлдарынын баалары 15 триллион долларга чейин барып калат да. 15 триллион доллар бул деген жакшы мындай себеп да, ушу Украинадагы согушту баштап туруп ал кендерди алып алууга чоң державаларга. Жана Орусия сейрек кездешүүчү кендерди алганга жанталашты дегендер теоретиктер да, ошо серепчилер да чыгып атат. Орусияга ушул кендер керек болчу деп, ошон үчүн Донецк, Луганскка кире калды деп. Анткени келерки ошо технологиялык революция боюнча баары сүйлөшкөн, баары айтышкан. Орусияга ошону колго алыш керек болчу деп айтып атышат да. Бүгүнкү күнү ушунун баары Америка Кошмо Штаттарына керек болуп жатат. Америка Кошмо Штаттары Канадага жана Мексикага 25% бажы пошлиналарды орнотту да Трамп. Кытайга 10% бажы пошлинаны орнотту. Кытай ага жооп берди. Кытай эми Google'ду текшеребиз дейт. Google'дун Android системасын текшеребиз. Android системасын Кытайда иштешине бөгөт коебуз дейт. Анткени Android бүгүнкү күнү Кытайда миллиардтан ашык смартфондорго орнотулган. Эгерде жалпы кээ бир үй бүлөлөр 2-3 смартфондон кармайт десе, ар бир адамдан 2 смартфон бар десе, 3 миллиард смартфонго чейин ушул Android системасы камтыйт. Эгерде чын эле ушул Android системасын жаап салса, Кытай франшиза боюнча төлөбөй калса, мисалы үчүн Америка Штаттары, бул Google'га, Alphabet деген корпорацияга эң күчтүү сокку болот. Дагы кытайлар Америка Кошмо Штаттарда сейрек кездешүүчү металлдарды сатууга бөгөт коюшту. 10 февралдан баштап ошо сатууларды токтотобуз дейт, ошол пошлиналарга жооп катары. Америка Кошмо Штаттарынын компанияларын кийим жанакы Calvin Klein, Tom Hilfiger компанияларын санкция түзөбүз дейт. Аларга продукциясы Кытайда сатылбайт дейт экинчи. Дагы кошумча ошо Кытайдагы өзү 10% пошлинаны америкалык товарларына салабыз дейт, ошо бажы төлөмдөрдү алып баштайбыз дейт. Жана Кытай айтып атат, ошо көпчүлүк кээ бир товарларды Америка Штаттарынан сатпай башка өлкөлөргө сатабыз дейт. Америка Штаттарынын 70-80% кийим кечек базары жана майда чүйдө базары бүт Кытай камтыйт.
Кытай өзү 40% экспорт Америкага жөндөйт. Бул эмне дегенди билдирет? Туугандар, мен ойлоп атам, азыртан көрүп атам да, баягы базарды тыңшап, колду жүрөк согууда кармап атам да. Ошо жүрөк согууда кармасак, арзан товарлар азыр Кытайдан Кыргызстанга, башка өлкөлөргө келе баштайт. Анткени көп товарлар Америка Баш Штаттарынын тыйын баасы менен ушо барып атканда, анан Америка Баш Штаттары азыр санкция киргизгенден кийин ал товардын бир бөлүгү ушо баягы эки өлкөнүн ортосунда калып калып атат да. Ошондо Кытайлар чоң товарлардын партияларын Евразияга сатат, бизге сатат, ошо Европа биримдикке сатканга аракет кылат, жана ошо Түштүк Америка башка ошол өлкөлөргө сата баштайт да. Аябай арзан, иттей арзан болуп сатылат. Кээ бир ишкерлер ошону таап алышты көрүп атам да. Дагы ушундай болот, көп көлөмдө болбош керек, анткени Трамп кайра артка берип атат да. Трамп кайра Кытай менен кайра сүйлөшөлү, эми баягы сүйлөшүү үстөлгө отуруп, кичине дасторконго, сопарага отуруп, бир аз кичине акылдашалы деген сөздөрдүн да администрациясы айтып баштады да. Ошон үчүн коркуп кеткендей болду. Албетте бул нерсе эмнени билдирет? Кайра артка кетиши мүмкүн, бирок азырынча ушул маалда 10 февралдан баштап арзан товарларды Кытайдын кээ бир өндүрүүчүлөрүнөн алуу мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейм. Ошондо кийим кечекке аябай арзан баа түшүшү мүмкүн, Кытайдан түзмө-түз келип турчу. Жана ошо Кытайдагы Америка Баш Штаттарына товарды мурункудай сатыш үчүн башка өлкөлөргө дагы өзүнүн өндүрүштөрүн жайгаштырышы мүмкүн. Бирок Кыргызстанга жайгаштыруу да мүмкүн деп эсептейм, анткени Кыргызстанда биздин өлкөдө ошо шарттар бар. Бир гана маселе, бул баягы эле темир жол жок. Ошон үчүн бул жерден логистиканы уюштуруш өтө кымбат болуп калат да. Андан көрө деңиздин жээгинде заводдорду салып, ал заводдорду полуфабрикат сыяктуу тигип туруп, даяр бөлүккө бөлүнгөн кийимдерди дагы Түштүк Америкага алып барып, же башка санкция салынбаган, мисалы үчүн жакынкы чыгышка Сауд Аравиясына, Дубайга салып Кытайлар, анан ошол жерден даяр кийим тигип бүтүп, ошо өлкөнүн бул өлкөдө жасалган деген этикетканы чаптап, анан кайра Америка Баш Штаттарына сатат окшойт да, жаңы схема менен. Ошол схема менен сатса, амалын табышат да, ошол амал болот да Кытайлар үчүн. Ушундай нерсе болуп жатат, ушундай жаңылыктар. Туугандар, биз соодага, эл аралык соодага катышкан биздин ишкерлерге аябай чоң жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ал эми Украина өзүнүн тынчтыгын жана аман калуусун ушул кендерди Америка Баш Штаттарына берилиши менен ушундай жетишкен атат да. Ошо нерсесине, ошо аман калганга ошол бааны төлөгөн атат, даяр болуп атат. Украина блогерлери, президенти да сентябрда 2023 айткан, бүткендерибизди беребиз, бизге аман калганга эле жардам бергиле деп. Азыр блогерлер деле айтып атат, эми мага жазгыла деп атышат блогерлер, мекениңди саткын деп. Эгерде мекениңди сатканда аман калса үй бүлөм, анда макулмун деп атышат да. Ошол тынчтык үчүн кен баа болсо казып алгыла дейт да, аман калышым керек деп украиндиктер айтып атат. Ошондуктан ушул дүйнө кызыктай да, ресурстар үчүн, стратегиялык ресурстар үчүн согуш чыгып кетип атат ушул дүйнөдө, чоң державаларды баштап атат. Африка континентинде деле ошондой нерсе болгон да. Албетте ал ресурстарды алгандан кийин анан согуш тынчып калар. Эмесе ошондой согушка даяр туруш үчүн экономиканы күчтөтүш керек, ал үчүн ишкерчиликти өнүктүрүш керек да. Ишкерчиликти өнүктүрүп, бүт дүйнө менен соода кылыш керек. Ушундай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атканда, Кытайдын товарлары арзандап, Америка Баш Штаттарына өтпөй атканда, ошол маалдан пайдаланып, мисалы үчүн кыргыз ишкерлери ал товарды колго алса жана башка өлкөлөргө таратып салса, сатуу каналдарын жакшы түзсө, байыйт да биздин ишкерлер. Ар кандай бизнес пландар жазыш үчүн аны өздөштүрүш керек албетте. Бул QR код менен бизнес пландоону өздөштүрүңүздөр. Эмки видеолордо көрүшкөнгө чейин. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.